Тамак бул үйлөнүү тойдун тамагы дейт. Нике той, келин той болот го, үйлөнүү той. Ошол тойдун тамагы. Кандай тамак болот дейт? Келе турган тосулат, баш тарткан чакырылат дейт. Ошол олтургандардын жүрөгүнөн карасаң, көбү келгиси келбейт, анткени акча барыш керек. Барсаң отурасың, убактым жок, андан үйдө уктаганым жакшы деп баш тартып келбей тургандарды чакырасың дагы, ачка курсак тойгусу келе тургандарды чакыргысы келбейт да. Демек байлар чакырылып, кембагалдар чакырылбай калса, ошол тамак эң жаман тамак. Карап көр. Бүт эле жытылдап жанагыдай форелле болуп кулпуруп тургандар, жеп атып кембагалдар, ооз жарылгандар жок болсо, анда жеп аткан тамагыңар вечердеги тамактын эле жаманы ошол. Жана үйүңө апарып жаман тамакты балдарыңа дагы бересиң. Кимде ким ошондо үйлөнүү тойго чакырылып туруп, ошого келбей койсо, анда бул Аллах Таалага жана пайгамбарга жакпаган күнөө ишти кылды дейт. Эгерде бирөө үйлөнүү тойго чакырылса, бул эң сүннөт той, ошого келбей койгон адам себеби жок, Кудай Тааланын шариятына каршы иш кылган болуп эсептелет. Эң эле жаман тамак